Здравствуйте! Добро пожаловать в очередное видео, где мы продолжаем читать с вами книгу «Богатый папа и бедный папа». Саламатсыздарбы? Бұл видеода біз ушул бай жана кедей ата деген, бай ата жана кедей ата деген китепти улантабыз. Буга чейинки чыгарылыштардын шилтемелерин ушул видеонун астына таштап коем. Эгер көрө элек болсоңуздар, ошону көрүп келиңиздер биринчи. Биринчи бираз окуйм, анан которобуз. Одна из причин того, почему богатые становятся богаче, бедные беднее, а средний класс не вылезает из долгов, заключается в том, что науку о деньгах преподают дома, а не в школе. Большинство из нас получает знания о деньгах от родителей. А что может бедный человек рассказать о деньгах своему ребенку? Он просто говорит: ходи в школу и хорошо учись. Ребенок может окончить школу с отличными отметками, но у него будет финансовое мышление бедняка. Одна из причин того, почему одағы едағы өзгөрді, бұл о а болып қалды, бұл е и болып қалды. Почему сөзі уға түсуді, басым. Почему богатые становятся богаче, бедные беднее, а средний класс не вылезает из долгов, заключается в том, қайрылы ф, бұл ф болып қалды, себебі бұл т глухой, звонкий емес. В том, что науку о деньгах преподают дома, а не в школе. Қайралы ф болып қалды, в школе. Почему? Эмнеге байлар байрақ, кедейлер кедейрек, жана орто класс немеден қарыздардан шықпағанын себеби заключается в том. Эмнеде түйілет, заключается деген ушунда бир нерседе деген билдирет. Ошолорго бир себептин бирөөсү, одна из причин, себептердин бирөөсү, почему эмнеге богатые бай становятся, болушат богаче, байрақ, бедные кедейлер беднее, кедейрек, андан да кедей. Ушунун себеби заключается в том, что науку о деньгах, акчалар жөнүндө илимди преподают дома, үйдө окутушат, а не в школе. Мектепте эмес. Демек, үйдөгү тарбия, үйдөгү билим бул мектептеги билимден да маанилүү экен деген ой берилип атат да ушул сүйлөмдө. Большинство из нас получает знания о деньгах от родителей. Большинство деп жазылып турат, бирок большинство деп ого түшүп атат. Ошондуктан бул о эле болуп калды. Из нас, биздин көпчүлүгү, мен азыр сөзмө сөз котором, бирок маанилүү котормосун дагы айтып кетем. Биздин көпчүлүгүбүз знания, билимдерди алышат, акча жөнүндө билимдерди алышат ата-энелерден, от родителей. Кимден? Кимден деген ойду берип атат, от родителей. Ата-энелер беришет экен да, акча жөнүндө илимди. А что может бедный человек рассказать о деньгах своему ребенку? А что? Кайрля ш деп окуйбуз, что деп жазылып турат, бирок что деп окуйбуз. А что может? А эмне кыла алат кедей адам? Эмне кыла алат деп окуп атабыз, бирок бул может деген, мына рассказать деген сөз менен кошулуп кетет. Кедей адам эмнени айтып бере алат акча жөнүндө, о деньгах, эмне жөнүндө, о деген жөнүндө, акча жөнүндө өзүнүн баласына, своему ребенку. Ребенок бул бала, жаш бала,
своему, өзүнүн. Он просто говорит. Он просто деген менен, просто деп окуйбуз, говорит. Себеби басым ийге түшүп атат. Он просто говорит. Ал жөн эле айтат. Ходи в школу и хорошо учись. Мектепке бар. Ходи деген дайым барып тур деген болот да. Иди деген азыр, иди деген азыр бар деген болушу мүмкүн, бирок барып тур дегенди де билдирет. Бирок ушул учурда ходи в школу деген негизи эле бар. Ходи в школу и хорошо учись. Жана жакшы оку. Ребенок может окончить школу с отличными отметками, но у него будет финансовое мышление бедняка. Бедняка деп жазып турат, бирок муну ени иде окуйбуз, муну яны дагы иде окуйбуз. Себеби басым ага түшүп атат. Бедняка деп окуйбуз да? Бедняка. Бала может окончить кайра кошобуз. Может деген бир нерсе кыла алат деген ойду берип атат. Ошондо бала бүтүрө алат мектепти, школу, эмне менен? С отличными отметками. Жакшы баалар менен. Сонун баалар менен. Отличными деген эң жакшы, отметками деген белгилер менен, баалар менен деген ойду берип атат. Но бирок у него анда, ошол балада будет, но е болуп турат, бирок и кылып окуйсу, басым уга түшүп атат. У него будет, анда болот, эмне болот? Финансовое мышление бедняка. Кедейдин акча ой жүгүртүүсү. То есть кедейдин ой жүгүртүүсү да акча жөнүндө. Ошол ой берилип атат. Улантабыз. Могул жерге жеттик эле. Так, мындай кылабыз. К сожалению, к сожалению, школы не дают детям знаний о деньгах. Учителя сосредотачиваются на развитии академических и профессиональных навыков, но не финансовых. Вот почему хорошие банковские работники, врачи и экономисты, которые прекрасно успевали во время учебы, тура окуш керек, вовремя деген, убагында деген, мисалы үчүн, убагында жетишти деген ойду берет, вовремя деген. Во время бир нерсенин учурунда. Во время учебы могут всю жизнь испытывать финансовые затруднения. Колоссальный государственный долг США во многом объясняется тем, что высокообразованные политики и правительственные чиновники принимают финансовые решения, не имея почти или совсем никаких знаний, в области финансово-денежных, не имея почти, не имея почти или совсем никаких знаний в области финансово-денежных отношений. К сожалению, тилекке каршы, мектептер бербейт балдарга билимдерди акча жөнүндө. Школы не дают детям знаний о деньгах. Учителя сосредотачиваются на развитии академических и профессиональных навыков, но не финансовых. Мугалимдер сосредотачиваются. Бир нерсеге көңүлүн бурушат. Көңүлүн баарын бир жерге топтошот. Сосредоточиться деген бир нерсеге бүт көңүлүн буруу. Мугалимдер бүт көңүлүн академиялык жана профессионалдык шыктарды, навык деген шык, бир нерсеге шыктары, академиялык жана профессионалдык шыктарды өнүктүрүүгө бөлүшөт бүт көңүлдү. Бирок финансылык шыктарга эмес. Вот почему мына ошол үчүн хорошие банковские работники, врачи и экономисты,
мына деген и болуп калат, калгандар а болуп калат. Экономисты. Ошон үчүн жакшы банк ишчилери, врачтар жана экономисттер прекрасно жакшы окуу маалында жетишкендер өмүр бою финансылык кыйынчылыктарды башынан өткөрүшү мүмкүн. Могут. Всю жизнь, өмүр бою. Ол жерде бир нерсени түшүндүрүп кетейин. Мисал үчүн, орус тилинде бир сөз көптүк түрдө болсо, ошол сөзгө тиешелүү сынатоочтор дагы көптүк түрдө болуш керек. Мисал үчүн, кыргыз тилинде андай эмес. Кыргыз тилинде мисал үчүн бир машинени алайлы. Чоң кызыл машине дей турган болсок, чоң кызыл машинелер деген сөздөр болсо, машинелер деп көптүк түр болуп атпайбы? Бирок чоң кызыл жекелик түрдө эле калып атат да. Орус тилинде ошол чоң жана кызыл дегендер дагы эгер зататооч машинелер болуп атса, алар дагы көптүк түрүндө болуп калат. Могул жерде байкадыңар, работники, врачи, работники ишчилер, жумушчулар, врачи, врачтар и экономисты, экономисттер деп атабыз. Демек, хорошие болуп атат көптүк түрдө, банковские көптүк түрдө. Эгер могул жерде жекелик түрдө болгондо, анда хороший работник, банковский работник, хороший врач болмок да. Ошону байкагыла. Могут всю жизнь испытывать. Кайра эле мына могут деген мына испытыватька байланды. Эмне кыла алат? Башынан өткөрөт. Всю жизнь, өмүр бою эмнени? Дагы эле затруднения, кыйынчылыктар көптүк түрдө. Демек, анын сынатоочу дагы, ага байланган сынатоочу дагы көптүк түрдө. Финансовые затруднения. Колоссальный государственный долг США во многом объясняется тем, что высокообразованные бир гана мынол оого басым чутат, ошондуктан калган оолор а болуп калды. Высокообразованные политики и правительственные чиновники принимают финансовые решения, не имея почти или совсем никаких знаний в области финансово-денежных отношений. Акшынын колоссальный деген аябай чоң, государственный, мамлекеттик долг деген карызы. Акшынын колоссалдуу мамлекеттик карызы көптүк түрдө, мындай көп учурда во многом көбүнчө эмне менен түшүндүрүлөт? Объясняется тем деген себебини билдирген оборот болуп атат да. Ушул менен түшүндүрүлүп атат, что высокообразованные, жогорку билимдүү саясатчылар, политики и правительственные чиновники, жана өкмөт чиновниктери принимают финансовые решения, деген ушундай словосочетание экөө бирге келет. Көп учурларда балким өзүнчө деле колдонулат. Бирок ушул учурда алар экөө бирге. Принимать что? Решение. Чечим кабыл алуу. Принимать деген ошондо кабыл алуу. Финансылык чечимдерди кабыл алышат, не имея почти или совсем никаких знаний. Эч кандай билим, финансылык акчалай мамилелердин чөйрөсүндөгү эч кандай билими жок кабыл алышат деген ойду берип атат да. Не имея. Ага ээлик болбой, андай нерсеси болбой, ушундай билими болбой, почти дээрлик болбой, же такыр болбой, или совсем никаких такыр, эч кандай билимсиз, бир аз кыйыныраак болду ушул сүйлөмдү которгонго. Түшүндүңүздөр деп үмүттөнөм. Улантабыз. Сегодня я часто задумываюсь о том,
что вскоре произойдет с миллионами людей, которые нуждаются в материальной и медицинской помощи. Они будут зависеть от своих семей или государства. А что произойдет, когда у медицинских и пенсионных фондов закончатся деньги? Как сможет выжить страна, если учить детей навыкам обращения с деньгами будут родители, большинство которых станут или уже стали бедными? Поскольку на меня оказывали воздействие сразу два отца, я учился у обоих. Мне пришлось задумываться над советами и того, и другого, в результате чего я понял, как мысли человека влияют на его жизнь. Например, один отец часто говорил: «Я не могу себе этого позволить». Второй запрещал даже произносить эти слова. Он настаивал, чтобы я говорил: «Как я могу себе это позволить?» Первая фраза утверждение, а вторая вопрос. Первая расслабляет, а вторая заставляет думать. Аябай жақсы параграф екен. Сегодня я часто задумываюсь о том, что вскоре произойдет с миллионами людей. Бүгін мен көп, часто деген демек көп болады екен да бір нәрсе. Көп ойланам. Эмне жөнүндө? Атом. Мен миллиондогон адамдар менен жакында эмне болушун ойлоном, который нуждается в материальной медицинской помощи. Ушундай оборотторду мен берки видеолордо туура эмес которгондой сездим. Туура эле котордум, маанисичи. Бирок орус тилинен которгондо биринчи, кыргызчага которгондо экинчи бөлүгүнү которобуз да, ушундай учурлардачы. Мисалы үчүн, который нуждается в материальной медицинской помощи дегенди биринчи которобуз. Материалдык жана медициналык жардамга муктаж адамдардын дегенди мына которые деген ошону берет да. Ушундай жардамга муктаж адамдарга же дын же га, ушундай адамдарга эмне болот? Миллиондогон ушундай адамдарга жакында произойдет болот. Эмне болот? Мен көп ойлоном. Эмне болушу жөнүндө экен даже. Көрдүңөр, ушундай татаал экен. Мен балким ушинтип которуп жүрүп силерге сапаттуу которгонду үйрөнүп анан айтып баштайм. Азыр бирок өзүм по ходу дела дагы үйрөнүп атам да которгон. Ушундай адамдарга муктаж адам, материалдык жана медициналык жардамга муктаж адамдарга жакын арада эмне болушу жөнүндө бүгүн мен көп ойлоном. Эми туура отурдум ошо. Они будут зависеть от своих семей или государства. Алар, кайрылы, биринчи, алар өздөрүнүн үй бүлөлөрү же мамлекеттериден, ден дегенди от берип атат. Кайдан же эмнеден? Ошол өздөрүнүн мамлекеттери, үй бүлөлөрүдөн көз каранды болушат. Келер чакта будут зависеть. Көз каранды болуу зависеть. А что произойдет, когда у медицинских и пенсионных фондов закончатся деньги? Медициналык, кайра эле бул жагынан баштайбыз. Медициналык жана пенсиондук фонддордо акчалары калбаганда эмне болот? Калбаганда дегенди мына ушул когда деп атат. Когда бир нерсе болгондо эмне болот? А что произойдет? Как сможет выжить страна, если учить детей навыкам обращения с деньгами будут родители, большинство которых станут или уже стали бедными? Эгер балдар көбү азыр же болушат кедей боло турган кедей ата-энелер өзүнүн балдарына эгер акча менен мамилелерди, обращение деген акча менен алектенүүнү ата-энелер үйрөтө турган болсо, өлкө кантип жашап кала алат? Кантип сак болуп кала алат? Выжить деген мындай жашап кетүү же. Выжить деген, выживать деген негизи өзү тирүү калуу дегенди да билдирет. Кандай тирүү кала алат, кандай жашап кете алат? Эгер ата-энелер үйрөтүп атса шыктарды.
Поскольку на меня оказывали воздействие сразу два отца, я учился у обоих. Мына бир нерсе кылгандыктан дегенди берет, ушундай ойду берет, мына поскольку деген. Менин мага воздействие, таасирди сразу дегенди бирок кантип которушту көптөн бери ойлонуп жүрөм, эгер билсеңер айтып койгула. Бирок биз билебиз да, туурабы, кыргыз тилинде сразу деген экенин билебиз. Мага, на меня сразу эки ата таасир кылгандыктан, поскольку мен экөөнөн тең үйрөнгөнмүн да. Я учился у обоих. Мен экөөдөн тең үйрөнгөм. Мне пришлось задумываться над советами и того, и другого. Мен анын дагы, бунун дагы кеңештеринин үстүнөн ойлонгонго туура келди. Пришлось, муктаж болдум, да? Ушундай кылыш керек болду. В результате чего я понял? Натыйжасында мен, ошонун натыйжасында мен түшүндүм. В результате, бир нерсенин натыйжасында. Байкадыңар, мына жерде ф болгон жок, себеби р бул башкача эле тамгада, анын глухой звонкий жок. В результате чего я понял, как мысли человека влияют на его жизнь. Анын натыйжасында мен түшүндүм. Адамдын ойлору анын жашоосуна кантип, как влияют, таасир эткенин. Эмнесин, да? Эткенин. Например, один отец часто говорил, мисал үчүн, бир атам көп айтчу. Сказал, один раз сказал. Сказал деген бир жолу айтты, а говорил айтчу. Я не могу себе этого позволить. Мен өзүмө муну неме кыла албайм. Мындай позволить себе деген мындай мүмкүнчүлүгүм жок дегенди билдирет да. Акчам аз, муну ала албайм депчи. Я не могу себе этого позволить. Второй запрещал даже произносить эти слова. Экинчиси болсо бул сөздөрдү жада калса айтканга тыюу салган. Тыюу салчу. Запрещал деген, запрещать деген тыюу салуу. Запрещал, тыюу салчу, произносить. Ооздон чыгарганга дагы бул сөздөрдү. Он настаивал. Мындай өзүнүн сөзүндө туруу, ушундай кыл деп айтуу дегендей да, мындай. Талап кылуу дегенге окшош да, настаивать деген ушул талап кылчу. Он настаивал, чтобы я говорил. Менин ушинтип айтканга ал талап кылчу. Как я могу себе это позволить? Мен өзүмө ушуну кантип ала алам? Позволить деген мындай уруксат бере алам бир нерсе кылганга. Мен өзүм ушуну алганга, бир нерсени кылганга кантип уруксат бере алам? Кантип мүмкүнчүлүк түзө алам деген ойду берет. Первая фраза утверждения, то есть муну өзүмө кыла албайм, ала албайм деген утверждение. Бул бир нерсе ошондой экен деп ырастоо. А вторая вопрос. А экинчи фраза бул экинчи сүйлөм вопрос, суроо. Первая расслабляет, биринчиси бошондурат, бош кылат, а вторая заставляет думать. А экинчиси болсо ойлонгонго түртөт. Демек, муну өзүмө ала албайт экем деген уже бизге мээбизге ошондой неме берет экен, команда, кыла албайт экем депчи. А экинчиси суроо берет экен. Так, кантип кылсам болот депчи. Давайте здесь остановимся и продолжим в следующий раз. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, оставляйте под этим видео. До скорых встреч!